Бәркімлерді тартып атады. Тартып атады, тартсам не болуп тур? Болбойт тур. Неге болбойт? Кыргыз улуттук университет болсо дагы ар бир корпусунда дааратканы менен көйгөй аябай чоң. Имарат курулган ошо орнотулган терезе окшойт. Терезелик касиети кетип, мына отун болуп калган, куурай болуп калган, тараша болуп калган. Ким айтты аны Саат керек. Кана, ким айтты ошентип болбойт деп тарткан? Бизге айтты мына, бизде Ким инструкция бар. айтты? Алып келиң ошол инструкция. Эмнеге алып келем? Арт искусство эмне бул? Ушуну бир портерге жүктөп бар, алып чыгып бар, мусорго таштатып ийчи дегенге жеткен, ошого акылы жеткен бир киши жок ушул улуттук университетте. Бул жетекчилер мындай бирдемени жетектеп, муну мындай кылам, тигиндей кылам, муну мынтип бүтүрөм деген бир амбиция менен келеби, же жөн эле жок мен жетекчи болуп отурушум керек деген эле амбиция менен келип алабы? Окуу корпусуңуздарды кыдырып келдим. Анан кандай десем, абалы аймактардагы окуу жайлардан дагы абалы өтө начардай да. Эмне үчүн ушундай? Мисалы, короолору ошол мисалы каражат жетпей атабы, эмне себеп болду атайм? Аймактардагы кээ бир университеттерде көп болсо бирден корпус бар. Бизде болсо 9 окуу корпусубуз бар. Сиз күн сайын мисалы мынау тепкич менен көтөрүлүп түшсөңүз керек. Ошол жердеги терезелер дагы ошол пластик коюпсуз. Ошол өзүңүз чыга турган ошол жанагы экинчи кабатка көбүнчө ошол пластик болуп тур. Калган бир да жерде мен пластик көрө элекмин, бирок ошол пластик коюлганын дагы жуулбайт экен да. Эмне үчүн ошо жууганга бир киши жокпу? Бул эми биздин атайын ушул чарбалык кызматтагы биздин жетекчилердин жана ишмерлердин жетишпегендики болушу мүмкүн. Анткени эски болсо да таза болгону туура. Эми чындап айтканда кээ бир көрбөй калган нерсе силер айтып атканыңар бул деле чындык. Анысын эми биздин азыркы ремонтторубуз кээ бир учурда көрүп атасыңар. Мына башка корпустун деле жанагы сырдап азыркыга чейин актап аткан учурларында ошол жерге чачырап калып калганы болушу мүмкүн. Анысын ремонтун эми жанакыдай тазалык жагынан да бурса оңдоло турган нерсе ал. Мен унутуп кеттим, ошо унут элеңде сурап коеюн. Азыр жалпы бюджетиңиздер канча болот ошондо? Биздин жалпы бюджетибиз азыр 630 миллион сом болуп пландаштырылган. Анткени бул жыл ичинде түшө турган каражаттар. Мына азыр сентябрда жаңыдан окууга кирип жаткан учурда болгону кассага түшкөн же болбосо кассага эмес, бюджетке, банкка түшүп жаткан каражаттар 30 миллиондун тегерегинде, бирок айлыгыбыз мына ошондо канча пайыз айлыкка кетет ошону? 27 миллион сом айлыкка кетет. 27 миллион. Жок, сиз адашкан жоксузбу? Адашкан жерим жок, жалпы бюджеттин ошол айына төлөп жаткан каражат. Жалпы бюджеттин канча пайыз айлыкка кетип калат? 85 немесинен пайызынан жогорураак айлык. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен азыр ушул тапта Бишкектемин. Анан Бишкекте мынау Жусуп Баласагын атындагы Бишкек улуттук университетинин коросунда турамын. Мына азыр киремин. Анан бул жерге келгендин максаты бар. Мен ушул Борбор шаардагы Баласагын атындагы улуттук университет менен Оштогу Ош мамлекеттик университетинин абалын, материалдык техникалык базасын, негизи эле тышкы көрүнүшүн салыштырып берейин деп атам. Жок дегенде ошо тышкы көрүнүшүн. Жүрүңүздөр. Ош мамлекеттик университетине дагы ушундай киресиз. Негизги дарбазасы жабык турат алардын. Көбүнчө ушул эки капталындагы эки чакан эшиги бар. Ошол эшик аркылуу студенттер, окутуучулар кирет. Анан буларда дагы ушундай экен, бирок булардын тиги негизги дарбазасы дагы ачык турат. Менин сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келген нерсе мынандай. Бул эски окуу жай, илгерки окуу жай. Мындай Кыргызстан менен барабар калыптанып, барабар түптөлүп келаткан университет. Эми биринчи эле көзгө урунган нерсе мына бул. Мына караңыздар. Мына бул ушул университет курулганда, ушул имарат курулган ошо орнотулган терезе окшойт. Терезелик касиети кетип, мына отун болуп калган, куурай болуп калган, тараша болуп калган. Бул терезе ошол коюлгандан бери дээрлик жуулуп эле окшойт. Мына.
мына караңыздар. Сырты жуулган эмес. Сырты ушул. Бул 1 жылдык чаң эмес да, бул 2 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык чаң. Мына бул кадимкидей эле бирөөнүн жакшынакай эле кабинети окшойт. Мына бул дагы жуулган эмес. Өмүрүндө бул бир да жолу тряпка көргөн эмес да. Мына, муну дагы. Мына бирөөнүн кадимки эле иш бөлмөсү окшойт. Бул дагы жуулган эмес. Азыр эми алюминден ушундай терезелерди коюп атышат, пластиктен коюп атышат. Жок дегенде, жок экологиялык жактан дей турган болсок, анда ошол жок дегенде жаңылап коюп атышат. Макул жаңылабай койсун. Жок дегенде краскалап атышат. Мына караңыздар. Наркы ичкеркисин ушул 3-4 жолу краскалаган окшойт. Ошол красканы кабыл албай калган. Жарылып кеткен. Мына сырттагысы ошол имарат менен кошо бул терезе орнотулгандан бери краскаланып элек да. Экинчи кабаты көбүнчө баягы административдик эме. Жанагы ректор отурат, проректорлор отурат, бухгалтер жана башкалар отурат, мен билгенден. Мына ошолордун терезелери монтип пластик болуптур. Мына быйыл болуптур ал. Мындан 2 жыл мурун келгенде бул элек болчу. Бир гана ректордун гана кабинети. Ошол ректор мындай күн сайын эрте менен чыгып, мындай коридордон басып кабинетке кирет да. Ошол туш гана мындай пластик болгон болчу. Андан башкасы пластик эмес болчу. Саламатсыздарбы? Ушул жерде отурасыздарбы? Мына мен иштейм. Иштейсиз. Жакшы экен. Мына терезелердин жуулбаганына канча жыл болду? Мен буну билбейм. Мен муну неме коменданттан сураңыз. Киргенде эле мына капталдагы эшиктен кирсеңиз, кирип мына оң жакты карасаңыз, мына оң жагында мына ордо ойной турган мындай бир эмеси бар экен, мына конструкциясы. Мунусунун үстүндө чатыры бар экен, бул дагы мындай толук жетпейт экен. Бир жагына жетсе, бир жагына жетпейт. Бул жагына дагы бир. Ушул бул боз үй экен өзү. Муну ордо кылып койгон окшойт, же боз үй экен. Кыскасы эмне болсо дагы бул ушул түшүнүксүз конструкция ушул бойдон турат. Бул жерге өмүрүндө суу келбегендей да мына. Али күз келе элек. Али наркы жакта мына суу тийген жерди карап көрсөңүздөр, мына суу өзүнчө аккан суу бар окшойт. Ошол өзүнчө аккан жери мына көк мөк, жап-жашыл, жанагы мына. Бул баягы кандай десем, жибектей турат да, мында килемдей болуп турат. Себеби суу тийген да. Мына жагы эмне? Суу өмүрүндө келген эмес. Ректорбу, проректорбу, жанагы акчы деп коебу, мындай чарбага жооп берген бирөө жарым. Келип мына жерде, ой, бул не деген? Мына жерге суу жеткирип койчу деген сөздү айтканга жараган ушул улуттук университетте бир киши жокпу? Көрсө жок экен. Мына караңыздар эми. Мына жерде мына тамекинин бүчөгү жайнап калыптыр берди. Мына жайнап турат. Ушул жерге мына көрүүчүлөр отурат экен, мына жерде ордо ойнолот экен. Анан ушул жерге бир урна коюп койгонго бирөөнүн да башы дагы жеткен эмес, күчү дагы жеткен эмес, эрки дагы жеткен эмес, мындай алганда акылы дагы, ресурсу дагы эч нерсеси жеткен эмес. Же болбосо уурлук бар берди. Мына ушунча отургучтар турат, мына биринин дагы алдында бир кичинекей таштанды таштай турган урна жок. Анан булар айтып атат да, биз силерге жогорку билим беребиз, биз силерди тарбиялайбыз деп атат. Эмнеси менен тарбиялайт булар? Ушул мына эптемей жашоого тарбиялайбы? Ушинтип мындай скамейкасы бар, бирок урнасы жок. Боз үйдүн конструкциясы бар, үстүндө чатыры жок, жашоону үйрөтөбү булар. Булар эмнени үйрөтөт? Булар үлгү азыр, кыргызга ушулар үлгү болобу азыр. Жаштарга ушулар үлгү болобу. Окутканда ушуну окутабы, ушул турмушту окутабы. Бул жер эми бул улуттук университет дегенден кийин бул локомотив болуш керек да. Бул деген сөз элдин оозун ачырып, жашоо деген мындай болот, мындай жашаш керек, мындай иштеш керек, мындай окуш керек, мындай нерселерди ойлоп табыш керек деп элге бүтүндөй бир мындай жаңылыкты алып келе турган, жаңычылдыкты алып келе турган, элди жаңычылыкка сүйрөй турган, түртүп мынтип көтөрө турган бир окуу жай ушул да. Жок. Анын окуу жайдын мындай алганда эч бир окуу жайлык касиети көрүнбөйт да. Бул эми бир баягы ташталып калган бир баягы заводдой да, же бир автовокзалдын эмесиндей. Бир автобазабы, эч ким карабай койгон автобазадай.
Мынау жақтағы қурайларды қараңыздар. Bir дағы ушуну уруп коеюн деген да адам болгон эмес, сугарып бир жашартып коеюн деген да адам болгон эмес. Деги эле муну караган киши жок да. А мынау жатакана мен билгенден, эгер адашпасам, бул баягы ушул окуу жайдын жатаканасы. А бирок муну мен билгенден КТРге берип койсо керек. КТРдин кабарчылары жашаса керек. Мына дарактарга деле бир сугарылганы билинбейт. Дарактар куурап, мынтип эптеп бир өлөрдүн күнүн көрүп атышат бул жагы дагы. Мына мисалы мына жагын караңыздар. Бул жерден бир неме алып киришкенби, же алып чыгышканбы, айтор бул жерди оюшуптур, ошол ойгон бойдон калыптыр. Бул эми бул бир четтеги бир окуу корпусу эмес. Бул Улуттук университеттин башкы корпусу болчу. Эң менмин деген корпусу. Мына мени кара, келсең мага кел деп мында мактана турган корпусу. Да мынаны караңыздар. Мына брусчаткаларды алып келишиптир дагы. Эптеп тизиптир. Бул жерде мындай профессионалдуулуктун пысы дагы көрүнбөйт. Мындан көрө баягы тетиги көчөдөгү тротуар жакшыраак басылган да. Мындан караңыздар, мында бирине бири дал келбейт, бирине бири мындай мас келбейт. А мунусу ушу жерге жетиптир, токтоп калыптыр. Все болду. Бул жагы жок, боло берет бул жагы. Негизи эле мунун бул жерге ушул тротуардын не кереги бар, ушул брусчатканы мен түшүнбөдүм. Башка жерде тротуар кыла турган жери жокпу? Ушул жанагы башкы корпустун жанын эле ушинтип койсо болдубу? Эл баса турган, эл нары бери каттай турган жерде ушинтип оңдосо болобу? Жок. Эми муну деле кыйратпаптыр эми. Эптеп ушул бир брусчатканы алып келиптир дагы ушу жерге эптеп кадап коюшуптур. Мунуларды карагыла. Мына бузулуп, талкаланып бүтүптүр. Муну түздөп дагы койгон киши жок. Мына карасаңыз даана көрүнөт. Экинчи кабаты толугу менен жанагы эме болуптур. Пластик терезелер коюлуптур экинчи кабатына. Себеби экинчи кабатында ректор отурат. Башка кабатында жөн эле калтырып коюшкан. Эч нерсе жок. Анан эми мунун караңыздар. Менин эң жаман көргөн нерсем мунага окшогон темирлер да. Адам нары басат, бери басат, ар нерсеге алаксыйт. Анан ушуну же тегизирээк кылып кыркпаптыр. Же болбосо ушуну кыркпай эле жөн эле койбоптур да. Муну бул жерде бир спорт площадка болсо керек эле. Аны кыркып алышыптыр дагы, демонтаж кылышкандай. Муну башка жака алып кетишкенби же үйүнө көтөрүп кеткенби? Кыскасы жок, муну алып салышыптыр. Алганда дагы муну ушинтип оркойтуп, муну чаласын калтырып коюшкан. Мына дүмүрлөрдү кара, бул неге жатат мисалы, могуларды карагыла. Мына бул эмне бул? Бул башкы корпустун короосунда турган ушул таштанды да. Бул эмне, искусство бул баягы арт искусство эмне бул? Ушуну бир портерге жүктөп бар, алып чыгып бар, мусорго таштатып ийчи дегенге жеткен, ошого акылы жеткен бир киши жок ушул улуттук университетте. Бүтүн Кыргызстан боюнча менмин деген бул мамлекеттин баягы түркүгү боло турган кадрларды мына мен чыгарам деген амбициясын көрсөтүп отурган ушундай чоң университеттин ичинде, ушу жерде иштегендердин арасында мугалимиби, окутуучусубу, студентиби, ошонун арасынан бир адам жокпу ушуну чыгарнары дегенчи. Көрсө жок экен. Муну мен мындан 2 жыл мурун келгенде дагы көрүп кеткем. Ошо 2 жыл мурун ушундай турат эле, ошо ойдон дагы эле турат. Бул жагын караңыздар. Мындай тосмосу, мына спорт площадка окшойт. Ушул спорт площадканын тосмосу мына жагында бар, бул жагында жок. Наркы жагында жок. А тетиги башында бар экен. Бул не мультфильмби дейм да? Азыр эми заман башка. Азыр замандын талабы башка. Азыр замандын модасы башка. Азыр кандай болуп атат? Жок дегенде бул жерге кум чачылып атат. Кум менен толтурулат площадка. Жок, андай болбосо анда жанагы жашыл газон сыяктуу жанагы искусственный газон менен төшөлүп атат. Ал дагы жок, асфальт баягы илгерки ошо Союздун эмесиндей. Ошо 30 жылдан бери бул токтоп калган бул жерде жашоочу. Ушундай 30 жыл мурунку ошол Союз кулады, болду, токтоду ушу бойдон. Тетиги айнектер, терезелерди караңыздар. Мына терезелерди көрүп атасыздарбы? Түрмө кананын терезесиндей болуп турат.
ошол экинчи кабатка бул жерде коопсуздук маселеси ушунчалык начарбы? Бишкекте милиция жокпу? Бишкекте мындай прокуратура жокпу? Укук коргоо органдары деген жокпу? Булардын өздөрүнүн кароолу жокпу? Билбейм да. Мына бүт экинчи этажга жанагы психбольницанын эмесиндей кылып, терезесиндей кылып решетка коюп салыптыр. Бүт. Же решеткасы мындай бир решетканы деле ошол темир тосмону деле мындай бир коозураак кылып, жарашыктуураак кылып койсо болот да. Жок, буларда андай ой да жок. Мен ойлодум эле, мындан бул 2 жыл мурун келгенмин, окуу жайдын ректору менен сүйлөшкөнмүн. Ошондо өзүмдүн мындай дооматтарымды айтканмын. Бул неге андай, бул неге мындай десем, ой жок, мына биз кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Мына биз оңдойбуз, тиги бу деген ар түрдүү шылтоолорун айткан. Аны 2 жыл мурун мен ошол кезде Азаттыкта иштечүмүн, Азаттыкка чыгара турган болгонмун. Бирок Азаттык эми жанагы кадрлар начарраак алынып калыптыр. Мындай талапка жооп бербейт, сапатсыз тартылып калыптыр деген жүйө менен ошол кезде бул берүү чыкпай калган. Мен азыр кайрадан келип атам. Эми Азаттык чыгарбаса өзүм чыгарайынчы деп. Анан азыр эми ойлогонмун да эми мурда келсем, азыр эми оңдоп койсо керек жок дегенде десем, жок, азыр да оңдоп атыптыр да. Мына мисалы мына жагы бакча экен, жакшы бакча экен, бак экен. Ушул бакчанын арасына баягы скамейкале жанагы отургучтарды коюп, беседкаларды коюп койсо жаштар отуруп жанагындай кылса болот эле. Жок, ал жок. Азыр эми муну бир жол бүтүрүп коелу, жанагы ушул главный корпусын, же болбосо главный корпусын анан келтирип деле бүтүрөбүз. Былтыры ушул главный корпусунда бир дагы терезенин, баягы биринчи этаждагы терезенин бири да жуулган эмес болчу. Ремонт кылышкан, баягы краска чачыраган, чаң чачыраган, ошол бойдон жанагы окуу жылын баштай беришкен. Ичинде студенттер отурат. Сырты батташкан терезе. Терезени жууп койгонго мындай бир батынган бир киши болгон эмес былтыры. Былтыр эмес, мурунку жылы. Быйыл азыр могу терезелер тазалангандай көрүнүп турат, азыр да көрөбүз алы. Эми университет деп аталгандан кийин ошол университет деген атка мындай татыктуураак бололу, ушунча эл жүрөт, ушунча журт жүрөт, уят деген ректор ошондой болуш керек да. Кой уят, муну мынтип коелу, эртең сөз тийип калат. Кой мындай деп бир намыстаныш керек эле да. Жок, анын бири да жок. Мен кээде ушул жетекчилерди ойлойм да. Бул жетекчилер мындай бирдемени жетектеп, муну мындай кылам, тигиндей кылам, муну мынтип бүтүрөм деген бир амбиция менен келеби, же жөн эле жок, мен жетекчи болуп отурушум керек деген эле амбиция менен келип алабы? Эгерде андай амбиция менен келсе, жок, мен жөн эле жетекчи болушум керек десе, анда алар өз максатына жетип атыптыр, анда отурат экен, все болду. Андан бизге эмне пайда? Тиги студенттерге эмне пайда? Элге эмне пайда? Улутка эмне пайда? Мамлекетке эмне пайда? Мен билбейм. Мунусу оюлуп кеттир. Себеби арзан алган. Сапатсызын тандап алган. Мына. Бул мындай да, жетекчилердин каалоосу аябай бири-бирине, өздөрүнүн каалоосу өздөрүнө каршы келет да. Жетекчилер бир эле учурда мындай көп жыл жетекчи болуп отургусу келет, кеткиси келбейт. Кет десең жок дейт, эч ынабайт. Кеткиси келбейт. Ушул көп эле жыл жетекчи болуп отургусу келет. Бирок алардын кылган иштери бат эле бузулуп калат да, монтипчи. Бирок ошол мындай арзанын каалайт да, бир иш кылып атканда арзанын каалайт. Жакшысыңарбы? Ушул жерде окуйсуңарбы? Канчанчы курссуңар? Экинчи курссуңар. Мектепте окуп жүргөндө ушул университетти кандай элестеткенсиңер? Ушундай элестеткенсиңерби? Кандай элестеткенсиңер? Жакшыраак ишенем. Мындан жакшыраак, Ожидание реальность болуп калды. Ооба. Мисалы келгенден кийин кандай абалда болдуңуз? Ушул жерге келдимби дедиңиз? Ушул жерге окуймунбу. Анан ошондой экен. Тагдырга тан берип отуруп калдыңыз. Айла жок. Мисалы сиз келгенден бери айтыңызчы, мына жерге ошо 2 жылдын ичинде бир жолу суу коюлганбы, коюлган эмеспи могу бактардын арасына? Жок. Коюлганын көргөн эмессиз. Эми эле келдиңиз. Окуу эми башталды да. Эми башталды. Эми башталганда деле да, мындай сиз каяктан келдиңиз өзү? Кара Балтадан. Кара Балтадан. Кара Балта деле мындан абат эмес да эми, Ушундай эле. Ушундай эле. Сиздер Ошмуга барып көргөнсүзбү? Жок. Барып көрбөйсүзбү? Бизди Ошмуга алып бар, жанагы эме деп жанагындай бир экскурсия бир деме программалар бар.
Тилекке каршы ошол биздеги көйгөй, аябай чоң көйгөйлөрдүн бири дааратканалардын жакшы абалда болбоосу. Анткени мен бул жерге бүгүн эле келип, дааратканасын кандай десем бүгүн эле көрдүм да, башка убакта көрө элек болчумун, корпустар башка болуп. Бирок Кыргыз улуттук университет болсо дагы ар бир корпусунда даараткана менен көйгөй аябай чоң. Суусу жок. Мисалы бүгүн эле алып карасам, бүгүн суусу жок экен. Бирөөсүнүн эшиги иштебейт. Азыр көрсөк болобу ушу дааратканаларды? Кайсы жерде? Администрациядан сурап көрсөңүздөр болот болуш керек. Ичине киресиздер. Анан ал жагын башка жагын мен биле албайм. Экономика факультети. Элибиздин келечектери, структурасы, факультеттин сыймыгы дейт, сыймыктары дейт. Бул жакта негизинен жанагындай кабинеттер бар да. Кафедраларды жана башкалардын, кафедра башчылары отурат. Кирсеңиз мондой пластик эшиктер. Мондой Кытайдын эшиктери, бирок ошондо дагы мындай жакшыраак. Ремонт болуп атат окшойт. Эч ким жок. Негизи саат азыр канча болуп калды? Окуу бүтүп калды окшойт өзү. Саат 4 болуптур. Окуу бүтүптүр. Алар ачык тура берет, була берет. Саламатсыздарбы? Эжеке, ким жетекчилерден бирөө жарым бар бекен? Саламатсызбы, эжеке? Менин аты жөнүм Мыдырис Исаков, бир аз убактыңызды алат элем. Эжеке, мына пардаңыз бар экен, туурабы? Аудиторияларда парда көрбөй атам да мен. В смысле, учебный аудиториялар, да? Ооба. Азырынча жаңы ремонт болуп неметип атат, үстүндө көрдүңүзбү? Эми мындан 2 жыл мурун келген элем, анда дагы ушундай болчу да. Жок, эми азыркы ситуацияны көрүп атасыңар го, парта. Пандемия болуп атат, Жок, пандемия эмес, үстүндө ремонт болуп атат, 3-4 курстар. Анан үстүнөн талкалап неметип атышат, ошон үчүн поэтому пока сняли, наверное. Кайра алып коюп дейсиз. Мен 2 жыл мурун келдим. Жок, негизи эле кандай? Жалюзи, аудиторияларда жалюзи рабочий. Аларда жалюзи. Бирок 2 жыл мурун келгенде жок эле да. Анан азыр мен көрүп атам, кайра эле ошол Сейчас полностью снимать этти. Азыр полностью снимать этти, пактап неметишти. Эми тагышат азыр, но үстүндө вот эти тяжелые работалар бүтсө эле тагат. Азыр мен адашып атамбы, же адашпай атамбы, туура эле ойлонуп атамбы. Бул жерде жана окутуучуларга болгон мамиле таптакыр башка. И студентке, негизги кардарыңыздарга болгон мамиле таптакыр башка да. Аларга мал сыяктуу мамиле болгондой сезилип атат да магачы. Неге? Мисалы, мына жакта, мына карасаңыздар, эми бул суроо сизге эмес, өз негизи ректоруңуздарга берилиш керек. Мен ректоруңуздар менен да сүйлөшкөм. Бул жака акыркы бир 3-4 жылда бир тамчы суу буруп келип сугарылбагандай да. Дарактар куурап атыптыр. Анан эшигинин алдында бир дагы мындай көгөрүп турган бир да жер жок. Бир дагы таштанды таштай турган урна мына жерде бар экен, наркы бетте жок экен. День күнү у нас здесь постоянно суу сварып турат, обязательно. Ар бир корпустун дворниктери бар, ар бир немеде сварып турат. Обязательно сварып турат. Макул эжеке. Немелер дагы бар, шлангтарды, если вы пройдете между этим, там прям проведены шланги, но немелерде бар. Арасына карасаңыз. Бирок андан суу чыгабы? Чыгат, конечно, обязательно. Текшерип көрөлүчү. Макул эжеке. Совсем эле курап калмак. Макул эжеке, рахмат. Бир дагы аудиторияда мына сабак өтүлүп атат. Занавеска жок, пардасы жок. Бул деген сөз, бул жерде мындай сабак өтө турган атмосферанын өзү болбойт. Анткени күн уруп турат наркы жактан. Сабак өтө турган жанагындай болбойт. Мына аудитория бул дагы жаңы эле ремонт болгон. Мындан 2 жыл мурун келгенмин, анда дагы ушундай болчу. Мына жакта бир ушунча килтейген окуу жай бир занавеска илип койгонго күчү жеткен эмес да. Мына жактарга бир көрсөтмө курал дагы илинген эмес. Илгерки баягы Пифагордун сүрөтү дегенге окшогон бир дагы нерсе жок да. Буга караганда бир кандай десем, анча-мынча мектептин базасы, мектептин көргөзмө куралдары кыйла жөндүүрөөк. Жып-жылаңач дубал. Бул жакты көрүңүз. Мына караңыздар эми. Бул жерде мына аудитория турат. Мына кирсеңиз мына аудитория турат. Парда жок.
бир дагы окуу курал жок бул жерде. Болгону мынау эски жанагы Союздан калган ушул блок парталар бар. Bundan болгон 4 экен. Наркысы менен 5 экен. Доскасы дагы жок бул жерде. Доскасы жок, сабак өтө атат ушул. Азыр силерден канчадан контракт алышат? 38 миң сомдон контракт алып, анан мынау 4 коробканын ичине камап, анан бирде мен окутуп атам деп атат эмичи. Ата-эне бечара наркы жакта отурат. Мен баламды улуттук университетте окутуп атам, ошого 40 миң сомдон контракт төлөп атам деп. 40 миң төлөп, коробканын ичинде отурат балдар. Элестеткиле. Агай, сабагыңыз бүтүп калган окшойт. Сабагыңыз бүткөн окшойт. Анда уруксат мага? Кандайсың? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исахов. Кандайсың? Жакшысызбы? Азыр силер канча контракт төлөйсүңөр? Канча контракт төлөйсүңөр? 38 миң сом, Мен ата-эне болсом, мен давлением көтөрүлүп азыр өлүп калат элем. Азырчы 38 миң контракт берип, мен баламды ушул мына коробкага камап окутуп атабы деп, кээ бир аудиторияда доска дагы жок экен. Кээ бир аудиторияда монондой көрсөтмө куралдан бир даана жок экен. Бир дагы аудиторияда мен эң эле элементардуу парда көрбөй атам. Кандай дейсиздер ушуну? Ректоруңуздар туура иш кылып атабы? Сен өзүң кимсиң? Мен Ыдырыс Исахов деген блогермин мен. Блогер, ошондой блогермин деп айтпайсың. Ооба. Мына биз балдар менен нормально доска жазып чыгарып атабыз. Мындан ашык болбойт. 38 миң сомго ушундай эле сапатта сабак өтүш керек. Мисалы жаман экен. Сабак берип атам мына бал кыздар түшүндү, балдар түшүндү. Түшүнүп берип атасызбы? Ооба, түшүндү. Анан эмне лекция окуп келдим тиги 6-корпустан. Анда түшүнүп келдим. Мен бияктан түшүнүп алсам. Ушундай шарт Африкада дагы бар да. Африка эмес, жаңкырлар турат, нормально турат. Эмнеси? Кайдагы Африкада? Макул. Сабак эң жакшы 40 миң сомго татыктуу сабакты берип атабыз. Ата-энелер дагы кичине кошкула контракттын акчасын. Ошондо мына жерге дагы бир кичине мындай эме пайда болот мындай. Ал биздин сабак өткөнүбүзгө жарашат негизи. Ооба, ошондой. Керектүү болгондо, керектүү класстарга киребиз, мисалы үчүн ошондой слайд көрсөтө турган учурда ошондой проектор бар жерге киребиз. Мисалы азыр биздин сабак кандай кереги жок да. Кереги жок, Жок, азыркы учурда мисалы биз доска менен иштедик. Ошон үчүн азыр кереги жок. Сиз до конца экенсиз, Ооба. До конца патриот. Ооба. До конца. До конца. До конца. Саламатсыздарбы? О, бул ачылыш, биз үчүн космос. Саламатсызбы? Бул эме кирели? Банктык мыйзамдар дейт. Банктык мыйзамдардын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамы дейт. Мыйзамы дегенин ичинде ушулар бар окшойт. Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенүү жөнүндө дейт. Кыргыз Республикасынын мыйзамы банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө дейт. Эмне дейт? Кыскасы ушул тапшырмаларды ушул жерге келип коюшуптур. Так, мына вешалка бар экен. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жанагы сайтынын скриншотун алып келип илишиптир. Мына жерде дагы ошол акчалардын эмеси, үлгүлөрү. Ошол бул жакта ошол пластик. Бизге пластик жетет, парданын кереги жок. Бизге блок болот. Бизге мындан артык биздин студенттерге 40 миң сом төлөгөн 40 миң сом контракт төлөгөн студентке мындан ашык шарт болбойт. Мына. Эжеке, сиз 38 миң сом контракт төлөйт экенсиз. Туурабы? 38 миң сом контракт төлөгөн студентке мындан жакшыраак шарт түзүлсө болбойбу? Болгону сиздер 38 миң төлөгөн адам ушул 4 дуалдын ичинде гана окуганга эмеби, татыктуу. Кандай дейсиз? Точносын жооп бере албайт экен. Сиз ушуга ыраазысыз. Ушул шартка сиз мындай кылып атасыз. Сиз мага 38 миңди берип атасыз. Берип туруп, сиз айтып атасыз да, мага
кандай деп айтсам экен, менин үйүмдү салып бер дедиңиз да сизчи. Мен 38 миңиңизди алдым дагы, ондо бир коробканы салып койдум. А сиз ойлогонсуз үстүн жаап, мындай жакшына кылып берет деп ойлогонсуз да. А мен аны кылган жокмун, мен мындай эле дуалды көтөрүп койдум, үстүн жаап койдум, бирок актаган жокмун, сырдаган жокмун. Мындай эмерек алып келип коюп берген жокмун. Сиз ошого ыраазысызбы? Боло берет деп кала бересизби, кандай дейсиз? Жок, ыраазы эмесмин, бирок ошондо отканда ошого ыраазы болосуң да. Мен айтам да сизгечи. Сиз айтасыз да меничи. Мен сизди уста кылып салганмын. Мен сага акчаңды жетишерлик бергенмин. Мага мына келишим боюнча ушундай шартты кылып берем деген элең дейсиз да. Кана кылганың десеңиз мен айтам. Эже мен кыйналып аттым эле, үйдө семейный проблемалар болуп атат. Машинам бузулуп калды. Анан өзүм бир аз ооруп калдым. Десем, ушундай болуп калдыбы? Макул анда деп коюп атасыз. Ушундай болосузбу? Жок. А сиз макул болуп атпайсызбы азыр университет менен? Университет менен макул болосуң, анткени билимди бир жерден алыш керек да. Ошол акчаны төлөсөң, башка жерде мындан да көп төлөйсүң. Берде пресс-служба бар. А силер үчүн сиз Жүгөрстан өбөр сөгүш аласыз. Жакшы өб. Сиз аласызбы? Ооба. Агай, мындай да. Эмне киргиздиң? ВГВРды сиз эмес, ректоруңуз алыш керек. Эмне үчүн? Көчөдө мына сырттан кирип атканда бир дагы дарбазасы жок экен. Бир дагы дарбазасы ачылбайт экен, жабылбайт экен. Мындай алганда. Бир дагы тосмосу жок экен. Кирип атканда жанагылар бар экен, баягы темирлериңиз. А темир иштебейт экен. Мен мындай эле өтүп кеттим. Алдында камераларыңызды көргөн жокпуз? Анан көрсөң эмне болот? Бул жер стратегиялык объект. Бул эмне? Же мен бирөөгө жолдоо болуп атамбы? Эмне болуп атат? Кирмелик сүрөт жайлы сүрөп турат. Бул жер эмне? Бул военный объектпи? Кандай? Учебный. Мен азыр шум кылып бирөөгө жолдоо болдумбу? Кайсы бир сабакка жолдоо болдумбу? Биз азыр ушуну айтып атпайбы? Киргизип берип туруп, мактабарын тартып атат. Тартып атат, а тартсам эмне болуп тур? Болбойт деп. Неге болбойт экен? Кана болбойт деген документти алып келиңиз да, мен На? Сіз кімсіз? Менің атым Ыдырыс. Сіз кімсіз? Комендант. Комендант болсаңыз жақсы екен. Комендант қанша айлық аласыз? Эми? 9000. 9000 сом. 9000 сом айлық жақшымы жаманбы сіздің өзінше? Эми бергени алып атасыз пока. Бергенін алып тастамын. Азыр мен мындай сурап атам да. Мен эми ушул окуу жай былтыркыдан быйыл жакшыраак болсо экен. Быйылкыдан эмки жыл жакшыраак болсо экен деп атам. Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исахов. Мен эркин журналист. Беседа, жүрүңүз, сиз качан сүйлөшөлү? Хорошо, жүрүңүздөр. Так. Азыр кимди сөгөт ошондо? Сиз сөгүштөн кутулдуңуз, бабалар? Силер 38 000 сом контракт аласыңар да студенттерден. 38 000 сомго ушул коробканы гана кыла аласыңарбы? Мындан артык 38 000 сом төлөгөн студент мындан көрө жакшыраак шартка татыктуу эмеспи? Жок, ковид болуп калыптыр, Ыдырыс байке. Ковид болуп калып көп неме токтободу. Ошо эки учурда немеден строительдердин немелери ошондон көбүнчөсү токтоп калды. Ковиддин учурунда онлайн неме кезиндечи. Уксаңыз, анан Ыдырыс байке. Ковид деген нерсе бул кыргыз чоңдорунун чиновниктердин эң бир бактысына жаралган нерсе болду да булчу. Макул жүргүлө кеттик, макул. Саламат, силерден дагы интервью алайынчы. Силерде бир пикир барбы? Экинчи курстун студенти окушойсуңар, экинчи курстуңар. Былтыр окудуңарбы, окубадыңар? Жок, сиз былтыр окуп полностью онлайн өткөн болчу. Быйыл жаңы эле келипсиңер да. Оффлайн болуп, үйдө келип окуп баштадык. Каяктан болосуң? Беловодская бар. Беловодскийден келдим. Ооба. Анан Беловодскийден келсең сен үчүн бул кандай десем, ачылыш деле болбосо керек. Аз контракт канча төлөйсүң? Биздики 38. 38 000 сом. Ооба. Эми ошол 38 000 сомго ылайыктуу билим алып атасыңбы? Ошончолук бул шарт түзүлүппү, түзүлбөппү? Түзүлүп бар эле ылайыктуу эле. Жакшы экен, Ооба. Мындан Эч кандай минустар көргөн жокмун. көргөн жоксуң, Эжелер, агайлар, куратор бүт как надо, как штыгылы үйрөтүп окуп берип атат. Молодец. До конца тургун үчүн. Обязательно. Молодец. Бул жерде мындай кайдыгерликтин далили кадам сайын да бул жердечи. Мына наркы жактан ремонт болгон да эми. Алар эми өзүнчө ремонт кылып атышат да. Анан ремонт кылып атып, эми таштандылар бар, мусорлар бар. Ошонун баардыгын мындай ташып түшүш керек эле. Жок дегенде мындайраак ыргытыш керек эле да. Жок, алар мунун үстүнө ыргыта берген мунутип.
Мыналар ойылып түшүп калган мунун ичине. Мына. Бул таштанды гана болуп калыптыр. Мунун ичинде таштанды дагы деле жатат. Мынау баятан бери мен жалюзи деп атам, парда деп атам, занавеска деп атам, ошонун бардыгы мунун ичинде жатат. Бул кайдыгерликтин далили ушул эмеспи дейм да, мына. Ушул да. Мына жагын карагыла. Бул жагы го эми ушул мына машина коюлган жери бар экен. Мына жагы тикенек басып кеттир, мына карагыла. Эми университеттин короосу ушундай болуп туруш керекпи? Мынол эмне? Мынол эмне? Мынол эмне? Айылга барсаң азыр жайлоодогу баят таш темирдин жанагы короосу дагы мындай эмес да азырчы. Жайлоонун төрүндөгү таш темир аканын короосу дагы мындай эмес да азырчы. Мына кекире басып кеткен мына жактычы. Университет бул жерчи Борбор калаанын чоң ортосунда турган жер. Мындан түз чыксаңыз, бир 200 метрден кийин жанагы Бишкек шаардык мэриясынын маңдайы болуп чыгат. Бишкек шаардык мэриясынын маңдайынан чыгасыз. Мына жеринде Чүй көчөсү өтүп турат. Бул жагында тарых музей, ак үй, көк үй дегендей, ошолордун айланасында ошолорго жан ашып турган жер ушул. Ушул Кыргызстандын Борбор калаасындагы, баш калаасындагы эң борбордук деген, эң мындай бир чоң деген, улуттук деген, баягы национальный деп, бул улуттук деген көрүнгөн жерге ал статус бериле бербейт да. Улуттук университеттин абалы ушул. Короосу кекире басып жатат. Мына чабаралар ушул баягы жайлоодогу таш темир аканын баягы короосунун угунан дагы өтүп кеткен. Муноосун карасаңар, эми жанагы эмеге барсаңар, мына Бишкектин этегиндеги жанагы не деп коет, жанагы таштанды полигон. Ошо таштанды полигондун жанындагы үйлөрдүн мына чатырлары дагы мунукунан тегиз да, жакшыраак да. Тешиги жок дегендечи. Бул жагында азыр эмеси бар, баягы булардын жатаканасы бар. Жатаканасын азыр мен киргизбей билбейм азырчы. Бирок мына имарат болсо бул өзү негизи ушул улуттук университеттин жанагы эмеси студенттер үчүн курулган жатакана. Бирок муну дагы алдырып беришкен. Бул жерде азыр баягы мен ушу жоюлуп кетиш керек, жою бериш керек деген КТРдин журналисттери жашайт. КТРге алдырып берген. Мына бул жерге өздөрүнүн студенттери, мына улуттук университеттин өзүнүн студенттери талаалап жүрөт, батпай жүрөт. Бирок булар өзүнүн жатаканасын КТРге берип, ооз ачылып карап отурат. КТР болсо өзүн өзү багып албайбы? Өзүнүн журналисттерин өзү талаага таштабай ушинтип өздөрү корпус куруп албайбы? Жок. Журналист болсо эмне экен? Айлыгын алып атат, көчөдө жашасын алар. Эмнеге мынтип окуу жайдын жатаканасында окуу жайдын студенттердин рызкысына кол салып булар отуруш керек? Мен түшүнбөйм да мындай нерселерди. Мында дагы бир жатаканасы бар, былтыр ремонттоп атышкан. Тегинде баягы ушул улуттук университеттин башкы корпусу турат, көрүнүп турат. Ошодон бир ашып кетсе 100 метр да, же 50 метр. Ушул жерде мына дагы бир корпус турат, мына чоң корпус. Наркы жагы экономикалык факультет, бул жагы юридикалык факультет экен. Эжеке мынасы дагы университетке карайбы? Мына имарат. Сиз билбейсизби? Анан мына караңыздар. Юридикалык факультеттин абалы ушул. Бул баягы кандай десем, ташталган, элдин баары качып чыгып кеткен шаардын бир эч ким карабай койгон имаратындай болуп турат да мына. Бул жерде кайдыгерлик мындай кадан сайын сезилип турат. Бул жерге мындай кандай десем, жаманыраак сөз таппай атам менчи. Менин мындай словарный запасымда ушу жаман сөз жок экен да. Ушу жерге айта турганчы. Мына караңыздар. Кантип айтса болот? Мына лампочканын турганын караң. Бул жерде бир чыгармачылык, мындай бир университет экенин көрсөткөн бир дагы нерсе жок да мына. Мына жазуудан башка эч нерсе жок. Ушу жазууну жазып коюштур мына. Ушул жазуунун бүт көркү ушул. Мына жака баштап эски жазуу болгон. Эски жазуунун үстүнө
дешкенде калып келип туруп ке жаңыртып коелу деп туруп үстүнө жаңыртып муну чаптап коюшкан все болду. Таштандысы бул жерде ушу жерде туруш керек экен, мына таштанды челеги. Ушул юридикалык факультеттин мен маңдайында турам. Мына баягы Таштанды шаардын бир бөлүгүндө болгон юридикалык факультет мына турат. Анан анын маңдайында мынаны караңыздар. Эми ушул окуу корпусунун ичинде бул башкы корпус, мына жерде башкы корпус турат. Ушул окуу жайдын Улуттук университеттин башкы корпусунун ичинде короосунда мына Таштанды турат. Мен билбейм да буга не дешти билбейм, не деген баа беришти билбейм. Мен бул Бишкек ушундай болуш керекпи? Борбор шаар ушундай болуш керекпи? Бул жерге эмне акчасын төлөп, талап кылып тез алып кет деген бир киши жокпу, ушуга башы жеткен бирөө жокпу? Эрки жеткен бирөө жокпу ушуга? Эми бул жерди бүгүн бул жактарда полностью тазалап келип чогултту. Возможно, кечинде алып кетет да. Кечинде алып кетсин. Ошондо дагы кана ушул бу тазалык азыр. Кана газон, кана бул жерге акыркы бир 5 жылда суу келгенби, келген эмеспи? Суу келет. Мына жерден карагыла суу келет. Действительно суу келет. Эми эмне айта албаймын. Нарыктарга полностью суу келет. Келип атыптыр, жапжашыл экен. Муну азыр бул киши айтып атат, бул жер жатакана болгон дейт. Бул дагы ушул Улуттук университеттин имараты экен. Булардын студенттери көчөдө жүрөт, талаалап жүрөт. Квартирадан квартирага өрүп жүрөт. Биттей болуп. Булардын мына корпусу бош турат экен. Элестеткиле. Азеле болду. Ушу ремонт кылабыз деп, мына биринчи, экинчи этажын буза баштадык да. Ремонт кылабыз. Жүрүш көрөлү. Мына 2 жылдан бери деген жер ушул. Ооба, билем. Бул жак эмес. Бул жак эмне анан? Бул жак запастан калган ремонт, мынтагы мусуларды чыгарышкан да. Мусуларды чыгарган үчүн бияк ачылып калган. Главный ход бул. Ремонт неге токтоп калган азыр? Эми токтогонун мен айта албайм. Себеби мына бүт алып келиш болгон, бүт мына баштап койгон. Мына көрдүңүз, баштап койгон. Вот баштайбыз. Баштагандан кийин баштаса бүтүрүш керек да. Мунун акчасы чечилип анан башталган да. Билбейм, анысын айтып мына полностью мындай тазалашып, бүт расташып койгон. Расташып койгон дагы мына кечелер. Булардын мынау эмелердин турбаларын неге кесип салып атышат? Мен түшүнбөдүм мен. Турбалар кесилген жок але. Кесилип турган анан, кесип алып турган. Бу жерде батареялар болгон да. Ошо батареялар. Батареялар убагында эмне болгондо башка корпуска коюлса керек. Мен точносун айта албайм. Мына мунуларда турат, баардыгы татынакай боюнча турат. Макул, татынакай турат экен, абда татынакай экен, мен көрүп атам. Батареяларын чыгарып алыптыр. Бул неге чыгарып алган? Бу жерде мына синтетический иштер боюнча багы кайрадан койлабы? Жаңы койлабы? Башка коюлат экен да, неге? Башка коюлат экен да, багы кузулар башка экен да, башка коюлат экен да. Макул, бул баягы эме оштогудай кылып биринчи, экинчи кабатын жанагы окуу корпус кылабыз дешип аткан окшойт. Же буга чейин эле окуу корпус беле? Жок, бир окуу корпус деп айта албайм. Бул жер жатакана. Жатакана деп айтып атат да, болот деп. Мына проводторуна чейин тартып койгон. Мына проводторуна чейин нелерден чейин тартып койгон. Убактылуу токтоп турдуlar экен, эми биз аны айта албайбыз. Мына карасаңар. Мына проводторуна чейин тартып койгон, муряктарга чейин тартып койгон бүтүнүндөрү. Бул жерге эми эптеп жанагы эме кылат экен, жанагы гипсокартонду каптайт дагы, үстү ремонт болгон болуп калат. Анан астын шыбап коет, болду. Мына ол жактардан мына бүт проводторду алып чыгып расаш койгон. Провод деген булар лампочканын эле проводтор экен да, туурабы? Бүт мунулар да. Чырактыкка. Чырактыкы, электричество. Резетканы болсо, резеткага туруштук бербейт да муну мен билем да муну. Резеткага туруштук бербейт да. Бул канчалык? Бул 2-ликпи, 3-түкпү? Мына бул жерде жес. Материал. Мына провод макул, ушул жерге келсин макул. Неменики отдельно болот экен да? Светтик отдельно болгондо дагы мына 2-лик эме экен да. 2-2,5 жана бул телефон зарядтаганга жарайт. Анча-мынча кыздардын баягы чачын фенге жарайт. Андан башка билбейм неге жарайт башка.
4-түк, 4,5-дык, 6-лык болсо мен түшүнөт элем розеткага десе. Жок, мындай кылышты мен дагы сураганда. Эмне үчүн кээ жерлерин 2ден, кээ жерде 3ден тартып атасыздар. Айткан светтики сечениясы азыраак болот, а токтуку Мен аны түшүнүп атам, ошо токтуку деле кыйратпаптыр да, жыргатпаптыр да. Электричество болот. Мунусу дагы мына кыска экен, мына кара, мына розетка мына жерде турат, буга жетпейт мына, карасаң. Мун калтырганы ушул экен. А мына үстүнө ушинтип жанагы башта айткандай да, эптеп азыр мына эмени тартышыптыр эми, гипсокартонду. Болду, ушуну шпаклевка кылып коет, болду. Муну ремонт дебейт да, муну косметический ремонт деп коет. Мен тоштоздук мына маселе үчүн чет айда баштап кайрылып. Олдорга чек Мына курулушчулар билет да. Ремонт кылганда мындай төбөсүнөн баштап, баягы мусорун таштап алып чыгып келет да. Анан азыр булар неден баштап атат? Булар астынан баштап атат. Астын бузушуптур. ушундай сөз болду. Астын жакшына кылып, жанагы бузуп атышыптыр. Анан ремонт кылып атышыптыр. Проводторунан бери коюшуптур. Эми астын биринчи бүтүргөн болсо, анан үстүн кылса, астын баягы кылган ремонт 10 000 болот ошон менен. Билем, баягы Салижан Жигитов деген бир публицист бар эле. Сынч. Ошол киши айтканда кыргыз интеллигенциясынын көзү көчүгүндө депчи. Туура айтканда. Бул бир 5 этаж окшойт бул. Кимге эмне керек болсо биринчи ошонусун чыгарып кеткен окшойт. Бул жактын ремонтуна али тиелек, эч нерсе кылыш элек, бирок биринчи кезекте мына турбаларын кырып кетиптир жанагы батареяларын. Аны уже апарып 10 000 сатып берсе керек али, Кудай билет. Сатып бергенине мен көзүм жетпейт. Мына корпустарга коюшуп атканда, корпустарга коюшуп аткан, сынат экен, жарылат экен, ошого барышып коюшуп аткан. А буларга каяктан алып келет экен аны? Буларга жаңа алып келип коёбу экен? О, да жанагындай батарея эмес, бул жерде батарея болот экен. Ооба да. Азыр батареяны Турбадан кырып коюп коет. Мына биз азыр 5-кабатка чыктык, ошол. 5-кабаттан мына эмени сүрүп, түзү баягы чатырды тазалаштыр. Мына бул баягы не деп коет, көбүчкөндөрдүн кыгын түшүрүштүр. Анан ремонтту дагы тазалоону дагы ушул үстүнөн баштабастан булар 1-этаждан баштаптыр. Жетекчиликте эмне болбосо элге кыйын да, студенттерге кыйын, окутуучуларга кыйын. бул жак как запасной ход. Запасной. Усулар жактан жаңы нелер бүт чыгарган. Ага чейин жабык болгон я. Ага чейин жабык болгон. Главный ход алды да. Алдында болот. Главный ход алды да. Берде анан бардык мына колдорду көчүргөндөн кийин ушул жактан чыгарышкан да. Так. Мен бир нерсеге таң калдым, мына караңыз. Мына 5 кабат имарат экен. 5 кабат имараттын бардыгында решетка коюлуптур. Бул жакта милиция деген жокпу? Уруулуктан коркобу? Неден коркот бул мынчалык? Өзгөчө баалуу эмне бар бул жерде ошончолук? Эр бардыгы эми университетте. Университетте положениесине караганда решетка турса керек. Мен билишиме караганда. Университет бул псих больница? Жок. Түрмө? Жок. Анан? Анын өзүнүн текшерилет. Маселе мына 4-5 этажын жаңы ремонт кылып атат. Анан психкана, түрмө карай деп айта албайм. Университетте балдар, окуучулар окуганда решетка болсо керек деп ойлойм да. Анан решетка ушундай болуш керек бекен? Эми аны
баягы убагында каралганбы, кийин каралганбы, эмне кылсаңарыз да. Мынан карасаң, наркы кабаттагысы башка решетка экен. Мына 4-5 кабаттагысы. Анан 3 кабаттагысы таптакыр башкача решетка экен. Анан 2 кабаттагысы дагы башка решетка экен. Анан мына 1 кабаттагысы такыр башка экен. Бул жок дегенде ошол решеткага мындай бир баш оорутуп, мындай азыр усталар бар, темир усталар бар. Ошолорго айтса мындай жакшына азыркы заманбап мындай бир адамдын көңүлүн айлатпай турган, баягы түрмөнүн элесин бербей турган решеткалар бар да, макул решетка койсун, койбосун эмес, койсун макул. Койсо жок дегенде ошонун жакшырагын койсо болобу, мындай бир кичине бир кооздоп койсо болобу, кичине бир табит менен бир. Азыр муну караңыздар. Бул жерди ремонт кылып атабыз дешип атат. Мына 4-чү этажынан мындай бирден мындай опорный стеналарды калтырыптыр. Мына кыйгач турган стеналар турат го 4-чү этаждан. Бир жагын алыптыр, бир жактан калтырыптыр. А мына 3-чү этаждагылардын жок, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 экен. 5-чи этаждагылардын бириден опорный калыптыр, а 4-чү этаждан бир дагы опорный стена калтырбаптыр. То есть балкон урап түшүп калышы мүмкүн да. Бул баягы долбоорун бузуп атышат да, долбоордогу техникалык мүнөздөмөсүнө азыр эми мына отурушунда азыр жооп бербейт. Эми булар кандай кылып ушул маселени чечет мен билбейм. Буларга ким уруксат берди ушундай кылып бузганга? Мени жанагы коменданты ушул окуу жайдын дааратканасына киргизбей койду. Бирок жана студенттер айтып атат, бул жердин эмесинен уже суу чыкпай калган деп. Бул суу чыкпай калганын негизги күбө катары айтып атат. Бирок ага чейинки өзү негизи туалеттин турушу өзү мурда эле болбой калган болчу, азыр андан бешбетер болсо керек. Азыр мына жактан өтөлү дагы мына башкы корпус деп аткан жерге кирип, мына ушул улуттук университеттин эң башкы корпусуна кирели дагы. Кирип ошол жердин жанагы ошол былтыр көргөзгөн ошол тазаланбаган терезелер бар эле. Ошол жок дегенде ошону оңдоп койду экен, ошону көрүп чыгалычы, жүргүлө. Тамам, мен былтыр көргөзгөнмүн. Мунун ичи мен байкашымча бул жак аудитория. Аудиториянын ичи мына студенттерди кадимкидей окутуп аткандын ичи бул өмүрү жуулган эмес. Муну ремонт кылганда, актаганда ошо ак чачыраган ошол бойдон калган муну. Бая айткандай мына решеткасы бул баягы эмне үчүн ушундай решетка коюлган мен билбейм, эми ушундай коюлуптур. Ошол бойдон турат. Бул баягы түрмөкананын решеткасындай коюлган да, ушундай. Аябай жанагындай. И мына отун болуп, мына карасаңар отун болуп, мына рейка эмес, бул уже тараша болуп калган, отун куурай болуп калган. И ушул турат ушул бойдончу. Ушунун ичинде азыр студенттер окуп атат. Муну карагыла. Бул өмүрү жуулган эмес да. Өмүрүндө жуулган эмес. Бул улуттук университеттин бул эң башкы корпусу. Бул жерде ректор отурган. Бул жерде мен деген Кыргызстанда баягы бирдеме десең, ай сен деген билбей турбайсыңбы деген жанагы мындай эмелер, сен деген түшүнбөй турбайсыңбы деген жанагы өзүн өтө билимдүү сезген кыргыз интеллигенциясынын мен каймактарыбыз деген кишилер ушул жерде отурат көбүнчө. Анан ошолор отурган жердеги терезеси бир жуулуп коюлган эмес да, мына карабайсың. Мунун ремонт кылышыптыр. Булар ушул решеткадан арыла албай койгон да. Заман каяка кетип атат? Булар баягы ушул 18-19 кылымдагы решеткадан арыла албай коюшкан да. Мынаны карасаңыз эми. Тазалык деген бир башкача таза талант болот да. Мынау решетканы былтыры ушул жерде решетка турган, анан жанагы эски терезелер турган. Мен ушуну көргөзгөнмүн. Мына жерде студенттер окуп аткан. Быйыл айнекти мына терезенин өзүн жаңылашыптыр. Пластик айнекти коюштур. Бирок жууп албаптыр да. Жуубаптыр ушунучу. Окуу жылы башталды азыр. Мына жерден тынбай машиналар өтөт. Бул баягы Бишкектин эң борбордук бөлүгү. Бул жерде эң кыргыз интеллигенциясынын каймагы менмин деген кишилер жүрүшөт ушул жердечи. А терезеси жуулбайт да.
терезесин жууган бир дагы киши жок ушул жерде. А мына решетканы карагылайм мынаны. Мындан башкача дизайн кылганга болбойбу? Ушул мындай бир ушул кооздук береби ушул терезеге? Өзүңүздөр карап көрүңүздөр, ушул кооздук береби ушул? Азыр мисалы ректор өзүнүн үйүнө ушундай терезе, ушундай решетка коебу өзүнүн? Жок, ал жанагы акыркы модадагы мунондой калыңдыктагы жоондуктагы, мына бармактай болгон жоондуктагы темирден алып, жакшынакай кылып, мондой кылып, массивный кылып келиштирип, анан үйүнө кадайт да терезесине. Жок, университетке боло берет мына. Университет мындай боло берет булар. Булар ушундай чортамандар, булар карапайымдар, бул бир бечаралар, буларга боло берет. Университет деген эми бул жемкана дегенде мамиле болуп атат азыр. Мен андан башканы көрбөй атам мына. Эми мен катуу кетсем, эми кечирим сурайм, бирок мен ошону гана көрүп атам. Андан башка эч нерсе жок бул жерде. Мынаны карасаңыз, тиги бурчту караңыз. Ал жерден ошол жанагы сливти жакшыраак кылып койбогон үчүн баягы дубал менен агып отуруп, ошол башын жеп бүтүптүр. Эртең дагы бир 2 жыл ушинтип отура турган болсо, ошол жерди жемирип алып түшөт ошол. Болгону сливти оңдоп коюш керек ошол. Сливти оңдоп койбогондун айынан ошол кетип атат, эми анда эле караган киши жок окшойт бул жерде. Бул бурчун караңыз. Бул бурчу эми кетип баштаптыр. Слив. Студенттер келди, онлайн сабак бүттү. Азыр эми кадимкидей монтип студенттер аудиторияга кирип, окуу жайга келип, мурдагыдай эле окуп калышты. Ошондой учурда негедир монобул баягы кайсы бир жерден бузулуп алынган брусчатка ушул жерде туруш керек экен да, ушул университеттин алдында туруш керек экен. Университеттин короосунда туруш керек экен да. Башка жер жокпу муну алып барып кое турган? Жок. Жок дегенде баягы көрдүңөр го, баягы университеттин аркы жагында кылып ушундан алып барып баягы эме кылып атышкан экен, каптап атышкан экен, төшөп атышкан экен. Ошол жер жетпей калыптыр. Жок дегенде ушуну алып барып ошону мындай азыркыча айтканда доконцараак кылып кое берсе деле мына жок болмок да азырчы. Жок, турат бул. Мына, мындан карасаңыз, Улуттук университет ушул жерде турса, тиги жерде мына эме турат. Бишкек шаардык мэриясы турат. Мына алды эми бир көрк, фонтандар турат. Эми ушул фонтандардын фонунда, ушул фонтандан бери мындай эле жолдун берегине өтсөң эле, ушул бир ужас картина турат да. Сизде ушул ужас тосуп алат. Ректорга. Ой. Биз туалетке кирип чыгалычы, туалетке. Мен университеттин туалетин тарткан келдим. Чынын айтайынбы? Университеттин туалетин тартканы келдим. Туалетин көрүп чыгайын. Неге? Эмнеге киресиң? Кандай уруксат бар? Кагазга. Тарткан уруксат жок. Жүрүңүз анда, уруксат алып бериңиз. Эмнеге мен алып берем? Чалабызга. Жүр анда эмеге. Баягыдай эле. Неге? Неге? Уруксат жок дейм, ошо университет. Неге жок? Бул жер неге уруксат жок? Айтыңыз. Университетке тарткан уруксат жок. Неге жок? Керек. Кайсы кагаз керек айтсаңыз? Мени түртпөңүз антип. Сен эмне түртүп атасың? Ой, мен түрткөн жок, мен жайымда турам. Айтып атасызбы? Эмне болуп атат? Карантин болуп атабы? Карантинда. Дагы ковид болуп атат, дагы пандемия болуп атат, дагы эмне болуп атат? Дагы болот атат. Дагы бирдеме айтсаңыз, ойлоп тапсаңыз мындай. Бола турган. Чыгармачылык керек да мындайда. Силер кимсиз? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен азыр сиздердин туалетиңиздерди тартканы келдим. Ага, бул жер не бир бомба чыгарыла турган жерби? Жок, мен. Анан эмне бул жер коомдук жер, бул жер улуттук университет. Жок, учебный эме, биякыдан уруксат жок болбойт тарткан. Башка момунда тартканга болбойт. Неге болот а? Ким айтты аны Уруксат керек. Кана, ким айтты ошентип болбойт деп тартканга? Бизге айтты мына, бизде инструкция бар. Ким айтты? Алып келиң ошол инструкция. Эмнеге алып келем? Жок, инструкцияңызды көрсөтпөйсүз. Эмне тартып атасың? Сен кириспедиңби? Кармап тур. Кармап турасыз дейм, а? Мен кете берсем урасызбы, эмне кыласыз? Колду кайрыйсызбы? Кайрып жыгытасызбы? Тарткан болбойт. Неге болбойт? Кана, неге болбойт? Айтыңызчы, кана, неге болбойт? Ким айтты? Тарта турган убакыт болот, тартпай турган убакыт болот. Азыр неге тартпай турган убакыт?
айтыңыз. Эмнеге тартасыңар, уруксат жок тияк. Сиз ошол тартпай турган деген документиңизди алып келиң, анан макул деп өчүрүп салам ошол моментти. Ага чейин жоктоо болбоңуз мага? Жок, мага жоктоо болбоңуз да. Охрана болуп бизге. Охрана болсоңуз эмне болуптур? Охрана болсоңуз мен тартипти бузуп атсам, анда жанагындай. Силерди билебиз, ыдырыс неме кезинде постоянно. Анан? Интернетке чыгарасыңар ба? Ооба. Бул саат тап келди, андан киресиңер. Так, анда мунун карма. Сен чыга бер. Мен өзүм төлөп чыгайынчы. Кел чык. Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Телевизорда көрчү элем, анан ютубтан көрчү элем. Мен мына сасык туалетиңиздерди бир тартып көргөзүп коеюнчу. Бир улуттук университет дегендин бир жүзүн көрүп коеюнчу бир. На. Так. Мынакей. Акыры туалетин баягы Ожубай Шакир келип тарткан, былтыр мен келип тартканмын, мен го чыгара албадым. Бирок айтылган. Ошентип отуруп, мына кафелдениптир. Бирок жытты кетире албаптыр. Ачуу жыт ушундай турат. Мынау жерде өзү мынау шланга каерде турат? Шланга пожарный гидранттын жанында турат. Шланга пожарный гидрантка мындай туташып турат. Анан бүтүндөй университеттин пожарный щитин ушул жерге алып келип топтоп алышыптыр дагы. Гидрант башка жакта турат, а мынау щити башка жакта турат. Мына. Бул жерде баягы мындай архитектуралык бир кооздук, мындай бир дизайн, бул коопсуздукту менен баягы кооздукту экөөнү бир жерге мындай айкалыштырган бирдеме болуш керек да. Жок, ал ушул улуттук университеттин башкы корпусунда ушул жерде туруш керек, билин. Кана. Эмне болсо, бергечи. Мына. Мына жакта дагы бир щитиңиздер турат. Жок. Мынанда турат щитиңиздер. Ооба. Эми гидрант, мен гидрант издеп атам. Ошо, мына. Гидрант турат, каякында турат ошондо. Бул кайер бул? Пожарный эме. Так. Өтө янында. Кайсы жагында экен? Сиз Тетиңде барсаң? Тетиңде эмес, мына жерде турат экен, мына. Мына жакта гидрант турат мында. Баятан бери охрана өзү таппай атат гидрантты, мен таптым. Гидрант турат, гидранттын шлангасы башка жакта турат. Ал шланганы алам деп бул жакка келишиңиз керек. Наркы жакта гидрант болсо керек. Гидрант бар? Анын дагы шлангасы буякта турат. Айнан. Пожарный болсо силерге штрафты олчойтуп салып кетсе болот экен. Жаман нахал пьесалар го? Ооба да, ушундаймын да. Ушундай да. Макул. Эми ушунча адам иштеп атат, ушунча адам окуп атат. Борбордо жайгашкан, борбордун дагы борборунда жайгашкан. Ушул университет мурдатан бери бар. Жусуп Баласагын атындагы деп аты берилген. Улуттук деп статус берилген. Ошол университетте мына азыр кирип көрдүңүздөр. Дааратканасы акыры ушу журналисттер айтып жүрүп акыры кафелдениптир. Бирок жытын кетире албаптыр. Мына ачык эле. Аны эгер мага ишенбесеңиздер, ушул жерге келсеңиздер сезесиздер кадимкидей. Ушундай баягы залда аңкып турат ошол жерге. Анан баягы пожарный гидранттын көрдүңүздөр. Пожарный гидрант башка жакта турат, шлангасы башка жакта турат. Бүт шланганы окуу жай боюнча алып келиптир дагы, окуу жайдын алдында эң башкы корпустун ушу кире беришинде фойеге ошол жерге топтоп алышыптыр. Фойедеги охраналары гидрант каякта экенин схемадан карап дагы таба албай атат. Аны өзүм таптым, өзүңүздөр көрдүңүздөр азыр. Эми мен эмне демекчимин? Бул жер мындай да, Бишкекте эмне көп, чоң көп. Бул Ак үйдөн чоң чыгат, Көк үйдөн чыгат. Кыскасы баягы министрликтери көп,
ошол жерлерден баягы иштен айдалганы, сокращение болгону, эптеп бири-бири менен тирешип кетип ушу жеңилип калганы айланып эле ушул жерге келет. Себеби бул жер баягы запасной аэродром болуп калган. Ушул жерге келет, ректорду кыйнайт. Анан ректорду бууп отуруп ушул жерден эми бир биз эми картайбадыкпы, эми ушул пенсия жашына келгенде деп, анан бир сабак алып ушул жаштарга бир кичине тарбия берсем демиш болот дагы, келип отуруп алышат ушул жерге. Анан жок жерден сабакты көбөйтө берет, анан аларга макул эми деп анан дагы бир сабак, дагы бир предмет, дагы бир предмет, дагы бир предмет деп ойлонуп, ошентип ойлоп таап отуруп предметтерди. Предмети көп. Баягы аз-аздан иштеген. Эми мен эрмектеп турайын деп, бул жер баягы эрмеккана болуп калган алар үчүн. Бул билим гана эмес, булар чоңдордун эрмектеп тура турган жери болуп калган. Баягы пенсияга чыккан, ошол жумуштан айдалгандын баардыгы келет да ушул жерге отуруп, баягы 0,5 ставка, 0,2 ставка деген окшогондорго келип отуруп алышат. Анан бюджетти өлчөйтүп, ушул университеттин бюджетин капшырып жей беришет. Университет өнүкпөйт. Бул жердеги 38-40 миң сомдон жылына төлөп аткан студенттер бул жерде университет деген ушул экен да деп отурушат. Аларга түзүлгөн шарт болгону 4 дуал. Андан башка эч нерсе жок. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. Эми мен азыр сиздерге башка университетти көргөзүп берейин. Мына Борбор калабыздан 700 км мына батыш тараптагы, мына түштүктөгү Ош мамлекеттик университетин көргөзүп берейин. Же болбосо Ош гуманитардык педагогикалык институтун көргөзүп берейин. Ал жерде кандай абал? Ал жердин жетекчилери кантип иштеп атат? Мен жетекчилерди мактагандан өтө алысмын. Бирок эми кээде ушу жакшыны жакшы деп айтканга айтыш керек да. Мен дагы көп айтышат, ушу жакшыны жакшы деп айтпайсыңбы деп. Айтайынчы азыр. Ушу Оштун жетекчилерин ушу тепкилеп эле урушуп эле жүрдүм эле. Бирок мына Бишкекке келгенден кийин, Бишкектин жетекчилерин көргөндөн кийин мен Оштун жетекчилеринин көбүн жакшы көрүп калдым мен чындыгында. Жүрүңүздөр.